Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесем тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан сак болорубузду билип алдык. Аны үй бүлөбүз менен эрежеге баш ийебиз балдар. Анда эмесем биздин алтын эрежебиз: алаксыбай башкага, көңүл бурам сабакка. Дептеримди ачамын, бүгүнкү күндү жазамын. Эже берген сабактан жаңылыкты аламын. Сабакка көңүл бурабыз бардыгыбыз. Сабактын темасы үндүү дыбыштар. Сабактын максаты: үндүү дыбыштарды билип таанып аласыңар. Үндүү дыбыштарды сөздөрдө ээлеген ордун билип тактай аласыңар. Сарамжал, тапкыч болууга жана сулуу жазууга көндүмдөрүңөрдү ашырып барасыңар. Анда эмесем китебибиздин 11 бетиндеги үндүү дыбыштар темасын ачабыз. Үндүү дыбыштар: сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан дыбыштар үндүү дыбыштар болот. Алар жалаң үндүн жардамы менен жасалат. Үндүү дыбыштарды созсок болот. Кыргыз тилинде үндүү дыбыштар булар: а, э, о, ö, у, ü, ы, и, а, э, о, ö, у, ü. Мынакей балдар, эстеп алдык, 1-класста дагы биз үйрөнгөнбүз. Анда эмесем 27 көнүгүүдө тексттен 9-10 беттеги үндүү дыбыштар менен башталган 5 сөздү көчүрүп жазгыла дептир. Аны биз дептерлерибизге жазабыз. 28 көнүгүүдө сөздөн сөз жараткыла. Аларды жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Үндүү дыбыштардын астын сызгыла дейт. Биз математика деген сөздөн ат деген сөздү алдык. Мен ат минип кой кайтардым деп сүйлөм түздүк. Дагы математика сөзүнөн тема, така, ак, ушул сыяктуу дагы көптөгөн сөздөрдү таап, сүйлөмдөрдү түзүп коебуз балдар. Анда эмесем бүгүнкү тапшырмабызды алып алалы. Демек 30 көнүгүү: анда ырды жаттагыла, үндүү дыбыштарды белгилегиле дептир. Аткарабыз бардыгыбыз.